Орозодо айыз келип калса эмне болот дейт. Себеби бизде орозону тыя турган амалдардан ушу аялдарга байланыштуу болгон маселе бул айыз каны келип калса, же болбосо төрөттөн кийинки нифас каны келип кала турган болсо, орозонун маселеси кандай болот? Орозодо айыз келип калса, мисалы, орозо кармап атат, бир аял кармап аткан мезгилде эртең менен саарлыктан ниет кылды. Ниет кылып келгенден саат 12ге же 1ге келгенде айызы келип калды. Айызы келип калса, ал аялдын, ал кыздын орозосу бузулду деп айтабыз дагы. Ал ошол эл менен чогуу ооз ачканга чейин эч нерсе жебестен сактанып турат да, балки ошонун өзүнүн дептерчесине жазып коет, ошол күндү күнүнө күн башка мезгилде казасын кармап берет. Анан кийин тиги мен айызым келди, ой кокуй деп үйдүн баардыгына жарыя кылып, анан мен тамак жешим керек деп элдердин арасында тамак жеген, бул жакшы эмес көрүнүш. Аялдар ушул нерселерден өзүн сактап, балки элдерге билгизбестен, элдин көзүнчө тамак жебестен өзүн сактанып, алысыраак, оолагыраак болгону дурус болот. Бул нифас маселеси деле мына ошондой. Ошол канча күн айыз көргөн болсо, ошол күнүн кийин ордуна күнүнө күн кармап берет.